Конституциялык соттун төрагасы менин оюмча кызматынан кетиш керек. Bir adam жазып койсо, арыз жазып койсо, анда чыгара береби каалаган судья, каалагандай кылыпчы. Депутаттар ел шайлап келсе, элдин өкүлү болсо, Жогорку кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоо үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек да. Биз сурашыбыз керек да, эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасың биздин кесиптешибизге деп. Эмне кылабыз эми? Мындан ары эмне мал чарбачылыгы, дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? эң биринчи мыйзам сыйласак, ошону жашоо жакшы болот. Тынчтык болот, стабилдик болот, экономика да ошондо көтөрүлөт. 23 май күнү Конституциялык сот биздин жогорку кеңеш үчүн абдан кооптуу чечим чыгарды. Конституциялык соттун чечиминде айтылат: мындан ары жогорку кеңештин депутатына жогорку кеңештин макулдугу жок деле кылмыш ишин козгосо болот дейт. Биздин регламентте так жазылган. Баш мыйзамда дагы 78-берене 1-пункт. Жогорку кеңештин депутаты депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ой пикирлери же жогорку кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес. Депутатты кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана аны жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет деп 78-беренеде жазылып турат. Регламентте да жазылган. Эми Конституциялык соттун бул чечиминен кийин биз регламентте да өзгөртүшүбүз керек. Жок, кылмыш ишин козгогондо жогорку кеңештин уруксаты жок эле өзүңөр каалагандай козгой берсеңер болот деп. Мына Конституциялык сот 23 май күнү ошондой чечим чыгарды. Эмне үчүн ушундай чечим чыгардыңар? Буга эмне негиз болду? Жогорку кеңештин атынан биздин өкүл барып, бизди коргодубу? Десем, Самаков төлөндү деген Самаков төлөндү Калыгулович дейт. Бир жараныбыз кайрылыптыр. Депутаттарга эмне үчүн жогорку кеңештин макулдугу менен иш козголуш керек? Макулдугу жок эле, мыйзам баарына бирдей иш козгой берсе болот да деп. Аны биздин министрлер кабинети туура көрүптүр. Туура айтат бул жараныбыз деп. Анан Конституциялык сот ушундай чечим чыгарды. Эмне кылабыз эми? Регламентте жазылган, Конституцияда жазылган. Ушул маселеге жогорку кеңеш 23 майдан бери реакция кылган жокпуз. Ушуну карап коюшубуз керек. Жогорку кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоо үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек да. Биз сурашыбыз керек да, эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасың биздин кесиптешибизге деп. Ал кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса, маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тартылат. Мына ушундай урматтуу депутаттар. Конституциялык соттун чечими мына ушинтип чыкты. Биз көпчүлүгүбүз маани бербей калдык. Эмне кылабыз эми? Мындан ары эмне мал чарбачылыгы, дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Ошон үчүн мен ушуга бир мындай маани бергенге чакырат элем. Бул адам үчүн эмес. Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, биз ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да. Эң ишенгенибиз Конституциялык сот болсо, Конституциялык сот ушу Конституциянын ар бир беренесин сактаганга, ошону менен баш мыйзам менен жашаганга үндөй турган эң негизги органыбыз баш мыйзамды ушинтип атса, Конституциялык соттун төрагасы менин оюмча кызматынан кетиш керек. Анткени ал баш мыйзамдын ар бир беренесин сактоого, ошону мындай сактаганга үндөп чакырыштын ордуна өзү баш болуп баш мыйзамды ар кандай кылып мындай бурмалап атса, туура эмес деп ойлойм мен. Рахмат. Жогоруда биздин кесиптешибиз Жанар Акаев абдан туура маселе көтөрдү. Сиз Конституциялык соттун төрагасын чакырып, чечим чыгарган сотту чакырып, ушул жердин түшүндүрмө алышыңыз керек. Төрага катары. Бул мыйзам 78-берени мен кайталабайм. Жазылган. Биздин регламент бар. Анда баш мыйзам эмне болот? Регламентибиз эмне болот? Алар каалагандай чыгара береби? Мыйзам ушундай резина кылып койгондо каалагандай жака тартса, каалаган толкование боло берет депчи. Көбү. Бирок андай эмес. Баш мыйзам бар да. Жанар Кубаныч абдан туура сөз айтты. Ал бул жака келиш керек, түшүндүрмө бериш керек. Баш мыйзамды сыйлабаганды боюнча жооп бериш керек. Bir adam жазып койсо, арыз жазып койсо, анда чыгара береби каалаган судья, каалагандай кылыпчы. Депутаттар ел шайлап келсе, элдин өкүлү болсо, мамлекет башы шайланат, депутаттар шайланат. Кандай Конституциялык сот өзү чечим чыгарып туруп, анан маалымат булактар таркатып атат каалагандай кылыпчы. Бул депутаттыктыз, бул сыйлабагандык. Ошон үчүн чакырыңыз, эмдиги жумага ишмершемге киргизели, урматтуу депутаттар, келип бияка жооп берсин. Эң биринчи мыйзам сыйласак, ошону жашоо жакшы болот.
тынчтык болот, стабилдик болот, экономика да ошондо көтөрүлөт. Тынчтык болбосо экономика көтөрүлбөйт эч качанчы. Ызычуу болуп жүрө беребиз.